алардын үйүнө алдап алып кирип, коркутуп, арак ичирип туруп, өздөрүнүн арамдык жолун ишке ашыруу максатында бачабаздык кылган. Ошонун негизинде ал жерде чоң чыр чыгып, Алланын өкүмү менен ошол жерде Аллах Таала бир адамдын жанын алган. Калтырып атат. Бул жерде мен балам бит айыбы жок, бардыгы ачыкка чыкты. Өлтүргөн досу болот. Ол досу пулу көп экен, блогер экен, качып кетти. Биреме ошол жерге буну уйкудары берип туруп жаткырып, зордуктаган жеринен, бычакты таштаган жеринен ошол жерге таштаган. Бул ким тарабынан тазаланган? Ким тазалаган? Ушуну тастыктабастан туруп чечим чыгарганга бул адам кантип ошого ишенет? Апам кулагы укпай калган, ошондо элечи, ошол немени укканда элечи баягы икем ушундай болуптур деп. Бир жагынан атам опрессия болуп, ошо эки сыноо бир келип калды да, бизгечи өтө оор сыноо болуп калды да. Ошондо эле апам кулагы укпай калды. Азыр вообще укпай калды. Азыр үмүт кылып эле, соттордон үмүт кылып эле жалдырап отурат да. Чоң айта турган нерсе, ким эгерде Аллах Таала тыйган арам деген нерсени колдой турган болсо, ошол адам кандай адам болбосун, же прокурорбу, же сотпу, аялбы, эркекпи, же ким болбосун, президентпи, эч кимге карабайт Аллахчы. Талкаланып жок болот, дүйнө акырети жок болот. Аллага касам ичип айтам. Атамды карай турган эч ким жок. Ошо атамды карай турган бала эле ошо балачы, апамдын жардамчысы эле. Бул дүйнө Аллахтыкы, акырет дагы Аллахтыкы. Баардыгы мусулманбыз. Мусулман эмес, капыр дагы bunday окуяга колдобойт. Эгерде мыйзам колдосо, мен өзүм кол коюп берем. Эгерде мыйзам колдосочу, эгерде менин инимин ошолор менен 1% аралашып болгон болсо, ошолор менен тааныштыгы болгон болсо, мен өзүм кол коюп берем. Ошо бизге андай баланан баарынан жогу. Мен 6 айдан бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин. Бул убакыт аралыгында укмуштуудай тездик менен курулуп жаткан компанияда 3 этаптан турган курулуш аяктоо алдында турат. Тездик менен курулуп жатат деп айтып жатабыз, бирок мен сиздерге сапатын көргөзүп беремин. А блоктун жасалгылоо иштери башталды. Бул жерде стяжканын алдында жана ошондой эле эки дуалдын ортосунда үндү өткөрбөөчү атайын каражаттар, материалдар колдонулду. Бул сиздин ыңгайлуу жашооңуз үчүн шарт. Мен артымда турган блокто фасад иштери башталды. Ал эми алдымда турган керамогранит бул сиздин үйүңүздүн сыртына коюла турган жабдык. Бул биринчиден сапат менен кооздук, экинчиден узак жылга сиз үчүн кызмат кылат. Сиздер бул курулуш компаниянын А, Б, В блогунан үй сатып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле жакын аралыкта Г блоктун котлован салуу иштери башталат. Дал ушул мен турган жерде жайланышат ал. Эгерде бул жерден үйлүү болгуңуз келсе, экран астындагы телефонго чалыңыз. Карагай курулуш компаниясы сиздин жаркын жашооңуз үчүн. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Ош облустук сотунун алдында турабыз. Мында турган жарандар буга чейин бир нече жолу көргөнсүздөр, эсиңиздерде болсо керек. Былтыр бир адамдын көп кубаттуу үйдө жансыз денеси табылган. Ага ошол адамдын өлүмүнө дагы ушул биздин алдыбызда турган адамдардын жакын эниси Эламан аттуу жигитти күнөөлүү деп сот кармаган, тапкан. Азыркы учурда ошол Эламан аттуу жигиттин жакындары маалымат беришет. Буга чейин да бир нече жолу маалымат берген. Анда Эламан адам өлтүрүүгө күнөөлүү эмес экендигин, тескерисинче ошол жердеги балдар тарабынан зордук кылгандыгын айткан эле. Эже, саламатсызбы? Жакшысыздарбы? Буга чейин сиздердин иниңиздердин иши боюнча Ош шаардык соту чечим чыгарган эле. Иниңиздер канча жылга kesкен эле? Ош шаардык сотунда биздин Алтыналиев Алтынай деген 10 жылга kesкен эле. Ол жерде деле городской сотто бирок бардыгы ачык айкынга чыккан. Биздин үнүбүз күнөөлүү эмес экени билинген. Билинген күндө дагы негедир биз ондо дагы болуптур деп законченемдүү түрдө эч кандай тополон кылбастан ошол эми бул аял киши экен, жалгыз болду деп мына облус сотко ишендик эле. Мына облус сотто бүгүн 3 эркек киши карап атты. 3 жолу болду соттук отурум. 3 жолу, бир 2 жолкусунда мына бүгүн дагы жабырлануучунун өкүлү келбеди, бирок ошого карабай чечим чыгарды. Одан мурункуда дагы ошондой кылды эле. Бул жерде да биз эми ошо үчөөнөн бирөө жарымы Кудайдан коркот экен деп аябай үмүт кылып отурдук. Себеби бул жерде дагы
доказательство 100% мен гарантия бере алам, 100% биздин инибиздин күнөөлүү эмес экени далилденди да. Себеби городской сотто чечим чыгарганда бизде баягы Бишкекте бачабаздыкка зордукталганы пока эксперттер тарабынан тастыктала элек го, а булда уже тастыкталганы келди да. Действительно биздин инибиз өзү жабырлануучу болуп, эксперт тарабынан зордукталганын далилденгенин көрүп туруп, ошол чечимди калтырганына биз ушунчалык таң калып, ушунчалык капа болуп атабыз. Даже мына соттун бүткөн 2 саат болду, 2 сааттан бери эсибиз жооп, ушунча алган чын эме адилетсиздик болобу, ушундай дагы соттор болобу, бул эл ишенген, эл ушинтип үмүт кылган соттордун кылган ушуна урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Ташиев, Зулушев, сиздерге чын ушунчалык мына чындыктын жок экени силердин мына не кылтасыңар, сотторду алмаштырып, түштүктү түндүк ондай алмаштырдыңар, бирок бир дагы пайдасы чыкпаганын мына далили болду. Мына мен гарантия берем, мына эми Кудай кааласа элдерди биз буга чейин болуптур деп тынчып жүрдүк, ушунчалык законду сыйладык. Себеби биздин атабыз закондо иштеген адам өзү 40 жыл ошол медучителде иштеп жүрүп пенсияга чыккан. Биз өзүбүз дагы окуп иштеген түшүнүктүү адамдар болгон үчүн законду сыйладык. Эми законду сыйлабай бизди элди алып чыгабыз биз дагы. Мындай болбойт. Жалаң бейбечаралар акчасы жоктор ушинтип жүрө берет экен. Акчасы барлар күнөөлүү болсо дагы жүрө беришет экен көчөдө. Анан кийин ошондо кылмышкерлик көбөйбөй эмне көбөйөт ошондо? Кылмышкерлик неге көбөйүп атат Кыргызстанда? Ошол чындыктын жоктугунан көбөйүп атат. Мына ишенген, эл ишенген ушу соттор жаап атса, прокуратура жаап атса, милициялар ошо наоборот күнөөсүздөрдү мойнуна коюп отургузуп, күнөөлүүлөрдүн акчасын алып алып, не болот анан каяка барат бул Кыргызстан? Садыр Жапаров сизден суранабыз, Ташиев ушунчалык көңүл буруп, биз до конца барабыз, Бишкекке жогорку кеңешке неме алабыз. Мына төрага Боронбаев, Мирлан, судьялар, жардамчылар Аликулов, Нургазы, Досмамбетов, Азиз деген. Бул жерде тергөөчү Курмангазы өзү келип дагы көрсөтмө берди. Көрсөтмөсүндө туталанып өзүнүн чала иш кылганын, бир тараптуу караганын доказать этти буларга деле. Гезит журнал түркүн сайттардан сиздер автобусталарды жана механиктерди издеп тажадыңызбы? Анда сизге автомен тиркемеси жардам берет. Бул жерден автобусталарды, механиктерди, эсто жана детейлинг борборлорду табууга өтө ыңгайлуу. Эми автоунааңызга байланыштуу маселени үйдө отуруп эле тез арада чечсе болот. Автомен мобилдик тиркемесин App Store жана Google Play'ден жүктөп алыңыз. Акысыз тиркеме ширетмен. Эми сиздер миңдеген жарыяларды сайттардан, журналдардан жана башка социалдык тармактардан карап олтуруп, чалып издөөнүн кажети жок. Болгон үйдө отуруп эле бир баскыч менен телефон аркылуу App Store'дон же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталып, миңдеген мыкты ширетүүчүлөрдү сизге керектүү аймактардан таап алсаңыз болот. Ошондой эле ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштерди жана сүрөттөрүн көрсөңүз болот. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркемени көчүрүп алыңыз. Эгерде биздин инибиз күнөөлүү болсо, ал эми биздин инибизде бир жок болуп атпайбы? Кандын тамчылары да жок болуп атпайбы? Кол эмес, кийим эмес, иш жеринде жок болуп атпайбы? Мына ошол эле буларга жетиштүү доказательство болуп турбайбы? Андан сырткары ол жерде 2 күн жүргөн, мурдагы дагы айтылган, мурда дагы достору жүргөн. Достору ошол жерде аш кылып, ойноп күлүп жүрүшкөн. Ошол күнү ошол өлгөн баланын карындашынын тою болуп, ошол той болгон күнү дагы ошол жерде болгон. Себеби сүрөттө ушунчалык тапчыкалар көп болуп атат ал жерде. Маанилүү кыска сүйлөңүз. Мына ошондуктан биз туура чечим чыгарып бериңиздер суранабыз дагы. Жогорку кеңешке чейин барабыз. Мына ушул акча үчүн иштеген соттордун иштештин кереги жок. Бул жерде ачык көрүндү. Акчага сатылгандары. Себеби ошол жабырлануучунун атасы Дадаев Султан биздин көзүбүзчө кечеги мурунку сотто айтып кетти. Мен керек болсо бардыгын акча менен сатып алып, бардыгын бүтүрөм деп айтты эле. Мына ошол доказательство бизге болду. Актап бериңизди суранабыз, Садыр Жапаров. Актап бир дагы биздин инибиздин күнөөсү жок. Бейгүнөө отурат. 1 жылдан ашты мынакей, 1 жылдан баарыбыз орукчан болуп калдык ошондайынан. Бизди эл билет, эл үлгүлүү үй билебиз.
Биздин инибиз эң үлгүлүү бала болчу. Бирөөнүн чачын бирөө уруса дагы ага кол көтөрбөгөн ушундай жош бала болчу. Эмнеге келип мындай чынсыздык болот? Ошол Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Жалпы кыргызстандыктарга Алланын мээрими, ырайым, рахматы, берекеси болсун, машалла. Баарыңыздарга бул белгилүү болгондой бир сыйра кыскараак кылып айтып кетейин. Менин иним былтыр ушул маалда 2022-жылдын июль айында, 22-июлунда түнкү саат 2-де атама сахардын, диабеттин дарысын издеп чыгып, жолдон Юго-Востоктон бара жатып, ошондой зөөкүр балдарынын колуна түшүп калган. Ошол жерде колго түшүп калып, алардын үйүнө алдап алып кирип, коркутуп, арак ичирип туруп, өздөрүнүн арамдык жолун ишке ашыруу максатында бачабаздык кылган. Ошонун негизинде ал жерде чоң чыр чыгып, Алланын өкүмү менен ошол жерде Аллах Таала бир адамдын жанын алган. Ошол себептүү мына бүгүнкү күнгө чейин талаш болуп келатат, адилетсиздик болгондугу үчүн биз ошону айтып чыгып атабыз. Себеп дегенде бул дүйнө Аллахтыкы, акырет дагы Аллахтыкы. Бардыгыбыз Аллахтын алдына барабыз. Мен айта турган нерсе бул жерде эң чоң айта турган нерсе, ким эгерде Аллах Таала тыйган арам деген нерсени колдой турган болсо, ошол адам кандай адам болбосун, же прокурорбу, же сотпу, аялбы, эркекпи, же ким болбосун, президентпи, эч кимге карабайт Аллахчы. Талкаланып жок болот, дүйнө акырети жок болот. Аллага касам ичип айтам. Бул дүйнө акырети талкаланат. Ким эгерде Аллах Таала арам деп тыйган нерсени колдой турган болсо, мына ошол арам деген, Аллах Таала арам деген бузукулуктун туу чокусун бузукка жеткен жеринде Аллах Таала өзү айтып жатат Куранда. Бул Лут алейхисаламдын колунда коомуна айтып жатат. Силер Адам алейхисаламдан тартып ушул күнгө чейинки адам кылбаган окуяны кыласыңарбы деп ошентип айтып келет китептечи. Куранда ушундай айтып келет. Ушундай коом болосуңарбы, ушундай бузуку коом кыласыңарбы, бир дагы бузуку кылбаган адамды кыласыңарбы деген нерсени мына бүгүнкү күндө ошондой нерсе болуп, ошол нерсе далилденип, аткан жеринде мына шаардык сот дагы колдоп, прокурор дагы колдоп, мына азыр областной сот дагы ошону колдоп турган учуру. Аллахтан коркойлу бир туугандар. Мен мына Ош шаарында жашаган себептүү, жашаган жаран катары, жана ушул жерде адилеттүүлүктү издеген катары, ушул мен жеке бардыгына кайрыламын. Биз арамдан тыйлайлы. Бул Аллахка жакпаган нерсе, бүткүл инсаниятка жакпаган нерсе. Бул эркекке эркек деген айтканга дагы оозуң барбайт. Ошол жерде айтып жатат, ушундай кан депчи. Мен мына жерден мына пычакты далил кылат элем. Пычакты кан акыбалда көрүнүп турат, ошол жерде убагында тартылынган. Бирок бул печаткасынан бирөө тарабынан тазаланып, ошол менин иним жаткан жерге ташталынган. Ошол жерге буну уйкудары берип туруп жаткырып, зордуктаган жеринен, пычакты таштаган жеринен ошол жерге таштаган. Бул ким тарабынан тазаланган? Ким тазалаган? Ушуну тастыктабастан туруп чечим чыгарганга бул адам кантип ошого ишенет? Бул жерде баардыгы бурмаланып жатат. Бул жерде ошол зөөкүрлөр тарабынан өздөрүнчө келишпестик болуп, чоң тополоң болуп туруп, ошол жерде Аллах Таала сразу жазасын берген. Ошол жаза болгон жерден, бул жерден азыр биздин инибизге жаланы жаап жатат. Бирок экспертизанын негизине таянганда эч кандай ал жерде эч кандай далил жок. Эч кандай анын колунда дагы, отпечаткасында дагы, пычакта отпечаткасы дагы жок. Жана качып, жүгүрүп качып кирген жерин булар наоборот качып бара жаткан жеринен деп тескери айтып атат. Наоборот, менин иним сакталып калыш үчүн, өзүнүн өмүрүнүн сактап калыш үчүн бөлөк комнатага кирип туруп култанып алган. Эгерде ошол эшикти билгенде, үйдүн ичиндеги расположениени билгенде, ал эшиктен чыгып кетсе болбой беле? Эшик ачык турган деп айтылып атат. Эшиктен чыгышты ал качып чыккан себептүү кайсы комнатага киргенин өзү да билген эмес. Ошончолук деңгээлде. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мына жогорку бийликтин өкүлдөрү, мен силерге кайрылып кетейин. Аллахтан коркула, бардыңар Аллахтан коркойлу туугандар. Бул дүйнө Аллахтыкы, акырет дагы Аллахтыкы. Бардыгыбыз мусулманбыз. Мусулман эмес, капыр дагы мындай окуяга колдобойт. Эгерде мыйзам колдосо, мен өзүм кол коюп берем. Эгерде мыйзам колдосочу, эгерде менин инимин ошолор менен 1% аралашып болгон болсо, ошолор менен тааныштыгы болгон болсо, мен өзүм кол коюп берем. Ошо бизге андай баланан барынан жогу. Бир жакшына таза баланы айып кылып туруп, күнөөнү жүктөп туруп алып кирип жатат ичинечи. Мен силерден адилеттүүлүктү сурайм. Мен ушу менен аягына чейин чыгам.
Бул оштун ичинде тууганчыл, досчул, бүт жагы чырмашып калган экен. Ошонун негизинде чечилбей жатат. Эртең Кудай кааласа Бишкекке барсак дагы көрөбүз кандай мыйзам чеги, кандай иштейт. Кудай кааласачы. Мен бирок мурункусунда айткан элем, иштебеген мыйзамдын бизге кереги жок деп. Мен азыр таппай калдым. Бирок мына кийинкисинде эгерде иштебей турган болсо, бул жерде бир эле журналист турат. Мен бардык журналистти чакырам. Бүт дүйнө мына неме дүйнөлүк журналисттерди мына BBC'ден бери чакырып туруп, кодекстерди болгон акчамын баарына жыйнап туруп, ошол жерде өрттөп туруп анан кийин айтам. Дүйнө жүзүнө жайып чыгам, мен иштебеген мыйзам менен мага жашоонун кереги жок. Андай шаарда мен жашабаймын дагы. Магачы адилеттүүлүк болбогон жерден жашаштын кереги да жок. Адилеттүүлүк жок, 100% жок экен. Мен мына бүгүн байкадым. Ош шаарында майлы бир адам чечим чыгарды эле. Мына бүгүн 3 эркектин оозунан чыкканды угуп туруп, мен ушунчалык мен азыр адилетсиздикти көрүп турам. Аллага касам ичип айтам. Эгерде ким Аллах Таала харам дегенди колдой турган болсо, мен дагы бир жол баса белгилеп кетем. Ким болбосун, президент болсун, сот болсун, прокурор болсун, аял болсун, эркек болсун, талкаланат, дүйнө акырети талкаланат, жаш баласына чейин талкаланат. Аллага касам ичип айтам ушу сөзүмчү. Аллахтан коркойлу туугандар. Бузукулуктун чегине жеттик. Алла сактасын, Алла сактасын. Бардыгыңыздарга мен коштошпоймун. Мен Кудай кааласа мындан бияка бардыгы журналисттерди чакырып туруп, жекеше өзүм маалымат берем бардыгына, Кудай кааласа иншалла. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Эми айтарыңыз не? Менин айтарым эмне? Кор сотто чечим натуру чыкты деп нааразы болуп, обул сотко бердик элек. Обул сот деле дагы ошондой калтырып атат. Бул соттор өзү болбой калыптыр. Имандары кетиптир, парага ооптур. Эми нак түшүндүк. Менин балам мына 1 жылдан ашты. Атасы иштеген эле киши эле. Үлгүлүү эле, үйбүлүү элек. Мен 8 баланын энеси батыр энемин. Каерге барсам да үнүм жетет. Эл журтум дагы колдоп келатат, айтып атам, деп атам. Үнүм жетпей атат. Урматтуу Садыр Жапаров, саңа кайрылып атам. Камчыбек Ташиев, ушул мен кайрылган немени жакшы карап актап бериңиздер. Ушул обул сот актайт десек, кайтып күчүнө калтырып атат. Бул жерде менин балам бит да айыбы жок, бардыгы ачыкка чыкты. Өлтүргөн досу болот. Ол досу пулу көп экен, блогер экен, качып кетти. Бир эмес экөө качып жүрөт. Менин балама оодарып коюп, бу жерде бардыгы ачык чыгып атат. Қан ошол досунан чыгып атат. Менин баламда аппак эч нерсе жок, бычак ошонуку экен. Бычак колунан чыккан жок. Толка уруп согуп мойун алдырган гана күнөө болуп атат да бу жерде. Опер тобу, милициялар бардыгы уруп согуп мойуна алдырган корккондон. Азыр эми бир казасы мындай да, башында күбөлөрдү сурап атканда айтат экен. Эгерде ушул берген көрсөтмөң жалган болуп калса, жооп сот жообуна тартыласың дейт экен. Бирок бул жерде Аланов Арзымат биринчи городской сотто биринчисинде башкача сүйлөгөн, экинчисинде башкача сүйлөдү. Бирок ошого маани берген жок буларчы. Анан кийин Аметова Миргүл деген эң главный күбө болгон, ошол дагы эки түрлүү сүйлөгөн. Аны ошол экөөлөрдү эмнеге жоопко тартпады? Себеби биринчисинде Арзымат айткан, бул келип мени уктап аткан жеримен басып келип, эшигимди ачып туруп, неме кылганда мен ойгонуп кеттим. Анан колу менен моюнун басып туруптур деген. Бирок бул жокко чыгарылды бул. Себеби сонун артерияга тийген адам эч кандай басканга акыбал жок. Ошол жерде 1 мүнөткө жетпестен өлгөнүн аныктап берди. Бул ансыз деле далилденген, бирок мына ошол биринчи көрсөтмөсүндө Арзымат ошондой көрсөтмө берген. Кийинки соттук отурумда мен билбейм кандай болгонун деди, бирок ошого бир гана дагы маани бербеди. Андан кийин Аметова Миргүл деген кошунасы главный күбө болуп аткан, ал дагы айтты. Башында ошо мен үкөм неме кылды, бирок кийин үкөмү көргөндөн айтты. Жок, бул эмес деди. Бул эмес, бул ал мен көргөн баланын буту узун эле деди. Буту узун, буту тайтак болчу, мунун буту кыска. Кайерден көрөт эже? Бул ошол Аметова Миргүл деп главный күбө ошол да, ошол чакырган милицияларды ошол көрсөтмө берген. Кошунасы бул? Кошунасы, биринчи этаждагы кошунасы. Ал ошо экинчи этаждан секирип багы неме менен решеткага түшүп асылып кетатканда көрдүм деп ошо главный ошонун немесине басым жасатат. Бирок ол кийинки экинчи соттук отурумда айтканда, үкөм көргөндөн айткан, жок, бул эмес деген. Алын бою узун, бул бала ол буту жетпейт решеткага, түшө албайт.
бул бою узун башкача деп айтканда ошондой деп ошого деле маани беришпеди бул жерде. Анан экинчи этаждагы жакын кошунасы орус кампир экен, ол бирок келбей койду. Ошол өз сөзү менен айтып берди. Мен көргөндө ошол Арзымат өтө шок абалда, колдору кан, кийимдери кан, брызги чачылган. Анан милициялар келгиче уже колун жууп алды деп, мына ошол орус, мына ошолордун баардыгын биз сотко доказать этип, дисктерин кылып өткөзүп берсек дагы ошого маани беришпеди да. Мына ушул жерден каякта ошондо чындык? Укук ар бир адамга, ар бир жаранга бирдей болот. Анан келип эле ошо бир бечара бир жоош немеге ошентип эле укугун тебелеп, анан акчаларын алып алып ошентип жүрө бериш керек экен да. Мына бүгүн 100% мен мурда анча мынчаларды окуп ишенбейт элем да. Бирок 100% мындай соттор өтө иштебейт экен. Только акчага карайт экен. Ошо 1000 жолу алмаштырса дагы ошол кандарына сиңип калыптыр. Чындык жок экен. Бирок бул болбойт. Бул сотторду полный андан көрө жок кылып эле элдик сотко коюп коюш керек андан көрө. Биз областтык соттун алдында отурабыз. Чындыгында менин эң кичине илим элеман жок күнөөнү мойнуна коюп 1 жылдан бери отурат. Бул деген өзүн өзү алып качып, өзүн наоборот сакташ үчүн зөкүрлөрдүн колуна түшүп калып, ошол жерден качып өзүн кутулганын неме кылбай, уже соттук отурумда бүгүн байкадык. Өзү дагы айтты, менде эч кандай күнөө жок, мени актап бериңиздер деген сөзүнө карабай соттор кайра эле ошол өкүмдү чыгарып койду. Бул немеден соттун чечимине биз наразыбыз. Туура эмес чечим болду. Биринчиден, экинчиден бул баардыгы сотто ушу тергөө боюнча болуп экен. Тергөө башынан туура эмес болгон. Эмне дегенде, себеп дегенде, ошол болгон жерде окуянын үйдүн ээсинин досу бул Калмамат уулу Курмангазы тергөөчү. Ошо Арзымат дегендин досу болот экен, классташы болот экен. Ошол себептен ал бир тараптуу чечим чыгарып, жалаң ошо тергөө боюнча неме болот. Ошондуктан биз наразыбыз, урматтуу кыргыз элим. Бул өзүн өзү сактап, өзүн качып кеткен жерден наоборот муну күнөөкөр кылып койду. Биздин ийинибиздин колунан туок союшта келбейт болчу. Ал өтө жоош бала, эч кимдин немесине неме тийбеген, он сүйлөсөң бир жооп берип койгон өтө жоош бала болчу. Муну баары деле көрүп турат. Дагы бир айтарым, биз биринчи башталганда эле ошо неменин өлгөн баланын атасы айткан. Бул баланын колунан келбейт экен. Значит, досторунун колунан келиптир, досу кылыптыр, Арзымат кылыптыр деген эле. Кийин эле 3 айдан кийин ал резко өзгөрүп кетти. Мнениесин өзгөртүп дегенде биздин оюбуз боюнча ал акча менен басып койду. Биз мындайча айтканда адилеттүүлүк орнобой атат. Биз толку адилеттүүлүктү каалайбыз. Чындык болсун. Кыргызстанда дагы деле чындык жок экенин мен бүгүн өз көзүм менен көрдүм. Туура эмес чечим чыгарды, ошон үчүн биз суранабыз туура чечим чыгарып беришине. Биз дагы бир жолу каршыбыз бул чечимге, биз ыраазы эмеспиз. Ошо биринчи эң күнөөкөр адам, өлтүргөн адам эркиндикте жүрөт. Ачыгын айтканда эркиндикте жүрөт. Бул менин иним эчтеке кылбай эле, колунан эчтеке келбеген нерсе эле, бул жөн эле постава болуп отуруп калды. Ошон үчүн дагы бир жолу суранабыз адилеттүү чечим чыгарып беришке. Кудайдан коркула, урматтуу соттор, туура эмес чечим чыгардыңыздар. Дагы бир жолу бул чечимиңиздерге биз наразыбыз. Ошо инем сиңдим айтып кеткендей эле ошо окуя болгонуна 1 жылдан ашты. Мына ютубтарга немелерге чыгып айтып келип атты. Сотто ачык айкын болуп атты, бардык городской сотто деле ачык айкын болду. Биз үмүт кылдык эле соттончу. Бул туура чечим чыгарат деп. Туура чечим чыгарбады. Областной сотко неме кылганда дагы булардан да үмүт кылып, өтө үмүтүбүз чоң болду эле. Мына апамын эң кичине үкөбүз да бул камалган бала. Апам ушу соттордон үмүт кылып, ошол ушунчалык үмүт кылып отурду эле. Апам кулагы укпай калган, ошондо элечи, ошол немени укканда элечи баягы икем ушундай болуптур деп. Бир жагынан атам опрессия болуп, ошо 2 сыноо бир келип калды да, бизгечи өтө оор сыноо болуп калды да.
ошондо эле апам кулагы укпай калды. Азыр вообще укпай калды. Азыр үмүт кылып эле соттордон үмүт кылып эле жалдырап отурат да. Ушулар туура чечим чыгарып калаттыр депчи. Ушу үмүтү азыр ташкапты да, ташкапты. Өтө туура эмес чечим чыгарды, биз өтө нааразыбыз. Атабыз ошол боюнча постелде жатып калды. Операция болуп чыккан. Атамды карай турган эч ким жок. Ошо атамды карай турган бала эле ошо балачы, апамдын жардамчысы эле. Бул эмелер өздөрүнүн иштери менен экен, сода менен алыс жактарда иштейт. Дем алыш маалда келишет, кетишет. Бир ай, 2 ай жардамда да кетет, эртеге кетет, апамга дагы эле жардамчы жок. Атама айта элекпиз далычы. Атама Эламан балам каякта дегенде, ал Россияда мыналардын ордунда иштеп жүрөт деп жалган айтып келип атабыз. 1 жылдан бери. 1 жылдан бери. Билбейт атабыз. Onu aytıp koşak da... Kança yaş, 90 yaşta öyle, kança yaşta öyle? 80'ge çıktı. Öte uğur ahvalda çıktı atabızcı. Uşul atama, apama arayım kılıp. Sadır Japarov, Kamçыбек Taşиев. Atabız, apabыздың немесі үшін райым кылып, акча гана чечип беришин каалайбыз да соттордунчу. Мына урматтуу кыргызстандыктар, ушул жерде мен силерге бир чоң нерсени айтып кете турган нерсе ушул. Бул жерде мына менин колумдагы токтом постановление аныктадым. Ошол Эламанды зордукталганы анык деген токтому чыккан. Ушунун жыйынтыгы чыгып туруп, мына мыйзамды мына болгон жагдайды өзгөртпөгөндүгү үчүн эң чоң мен бүгүнкү күндө бузуклук коомдо жашап атканым бузулку мыйзамсыз талаада жашап аткандыгымды сездим да туугандар. Себеп дегенде бул мына эркекке эркек кол салды дегени, эркекке эркек ушундай неме кылды деген сөз, бачабаздык деген сөз бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамзатка ар бир статьянын негизине каршы булчу. Жада калса Кыргызстандын эң чоң баш мыйзамында жазылган. Кыргыздын каада салтын, үрп адатын, нарк населин, келечек муунга бузбастан өткөрүп берүү деген бул баш мыйзамда турат. Качан биз ушинтип оңолобуз, баш мыйзамда ушун жазылып турган болсо, баш мыйзамды тебелеп кетсек, биз кантип оңолобуз, ушул келечек муун талкаланып атпайбы? Мен бүт Бишкектеги, Оштогу таксисттерден бүт кыдырып сурадым. Мен өзү мына карапайым эле элмен, мына ушу эл менен чоңойгон, базарда чоңойгон эле баламын. Таксисттер билет шаардын кандай экендиги, мисалы үчүнчү. Таксисттер айтып атат, ушундай айыл менен шаардын чекесине кошуп туруп, ушундай бачабаздыктар көбөйүп атат. Мен башында айтканда көбүнө чочун учурады эле. Бирок мына өзүңүздөргө маалым болгондой, акыркы күндөрү мына жогорку кеңешке чейин жетти. 18.000 деп атат. Бачабаздын саны 18.000 деп уялбай айтып атат. Жогорку кеңеште 18.000 депчи. Уккум келбейт деп атат кээбирчи. Эмнеге уккусу келбейт? Мен угуп, ошонун түгүнө түшүүбүз керек туугандар. Бул Кыргызстандын жок болушуна алып келет. Бул адамдык сапаттан чыгышына, Аллахтын каарына, Аллахтын азабын чакыра турган амал булчу. Ошон үчүн биз кайдыгер карабайлы, бардык мусулмандардын милдеттүү түрдө ушуну жеке өзүбүз карап көзөмөлдөйлү.